Салам алейкум. Бүгін 21 август 2024 жыл Кыргызстан Бишкек. Момундай Deo Nexia үлгүсүндөгү машина келди ремонтко. Автоэлектрика боюнча. Анан бул жерде мына бизде вентилятор, поворотниктер иштебейт экен. Анан 1-4 цилиндри анысы да иштебей атат деп кайрылышты. Эми мына ушуну жасайм, анан көрсөтөм. Мына Nexia'нын сигнализациясын алып салдым. Анысы иштебей калган мурда. Анын кереги деле жок. Так, монтажный блок. Мына могул жерге разрывка кеткен бүт нерселердин баарын алдым. Так, эми бул жерде мына предохранительдерин текшерем бир сыра. Так, мына бул жерде электронный блок управления турат. Анын баарын азыр ремонтко даярдап койдум. Замогубузду дагы бир сыра текшерем. Бул эмне эле экен, стартер кетет болуш керек. Көрөбүз дагы. Так, бул Nexia'ларга стартери релес ысып кетет деп ушундай дополнительно коюшат. Ошондой болуш керек. Мына бул жерде болсо, мына сигнализация эскиси. Мына бүт ушунча лишний провод чыкты бул жерден. Жана мына эми бул ички дүйнөсүн биягын даярдап койдум аккуратно. Бунун баарын прозвонка кылам. Так, анан дагы көрсөтөм силерге. Так, машиненин форсункаларын, свеча зажиганияларын бүт баарын текшердик. Питание келип атат, бирок форсункаларын негизи стендтен текшериш керек. Анан свечаларында искра бар. Компрессиясынын баарын төртөө тең жакшы болуп чыкты. 10 кубтан. Анан машинебизде чек күйүп атат. Так, бирок чекти мына баягы электронный блок управленияны сканировать этсем, мындай деген нерсени жазды. Так, ошондо бизде связьга чыкпай атат. Бул сканер менен машина. Муну мен обычный LM менен текшердим, анткени Nexia VAZ деген машиналар бар, эски машиналар. Буларды мындай кымбатыраак лаунчтар менен текшербей эле коюш керек. Анткени прибор кымбат турат. LM текшербесе, значит, бул бүттү, связьга чыкпайт. Ошону билип алгыла. Так, бияктын баарын мына жыйыштырдым. Мына маяктан подсос болушу мүмкүн. Мына биякты герметик менен баягы жамап койдум, бирок муну негизи жаңы алмаштырып такса жакшы болот. Анан мына могул жерге реле койдум. Бул жерде 10-дук чыдабайт экен, мына 20 ампер жана плюска кеткен предохранитель. Бул могул жерге мына вентиляторга кетет. Бул салондон кнопка жана бул жерге Deo Matiz'deki, то есть Deo Nexia'ныкы мондай заглушка бар. Могул жерге мондай заглушка. Муну чечип, могул ВАЗ-2109-дун датчиги туура келет буга. Бул жерге ушул коюлду. Так. Анан бул, то есть кнопкадан да иштейт. Анан бул радиатор ысыганда бул датчик аркылуу да иштейт. Так. Анан негизи дагы поворотниктери бар болчу биякта. Мына поворотниктердин лампочкалары вообще күйүп кетиптир. Мен мына даярдап койдум. Лампочкаларын тагам бияка. Тигине тияктыкы дагы. Бирок мунун дагы проблемасы мындай болчу. Могул жерде баягы мен 1-2 саат издедим муну, бирок таптым. Мен могу
кнопкасында деп ойлогом, баленин баары кнопкасы жакшы эле иштейт экен. Анан баленин баары могу реледе экен. Мына могул жерде мына азыр башка реле таап койдум. Бушный 09-дун релеси чыгып келет бияка. Мына өзүнүн релеси мына мондай. Мына бул ошо иштебей калыптыр. Так, эми муну дагы баягы текшерип салып, андан кийин машинени жандырсам. Так. Мына бүт сонун иштей баштады. Азыр лампочкасы жок. Бирок лампочка күйгөндө жакшы чыкылдап иштейт. Так. Эми мына оталдырып көрөйүн. Машина оталып атат. Нормально. Так. Мына эски машиненики ушундай. Ызычуулары көп. Так. Эми мунун баарын бир сыйра кайра ордуна келтирем, жайгаштырам. Ошо менен бүтөт буюрса. Эгер машина кетип калбаса тартам, тартпаса кетип калса, анда ушу менен бул машинанын ремонту бүттү деп эсептейм. Ошентип Deus Nexia машинебиз кетти аман эсен. Бул жерде өзүмдүн запистеримди кыстырмалап көрсөтүп коеюн дедим. Машиненин оңдоордо мен мына ушундай план түзүп алам өзүмө. Бул поломкалары, вентилятор, поворотник цилиндрлери. Анан мотордун компрессиясын текшердим. Мына баары 10дон чыкты. Анан тиги форсункалардын бүт баарын аны өзүнчө текшергем, ал мындай эле ой жүгүртүп. Анан могу предохранительдерди текшергенде мына 18 предохранители бар болчу. Ошолордун баарын баягы прозвонка кылып, контролька менен анан баягы туура эмес предохранительдердин баарын алмаштырып чыктым. Бул черновик бул жагы. Анан вентиляторду мына мондай схема менен туташтырдым. Бул реле, мунун ножкалары, бул АКБ, бул вентилятор, биякта датчик. Ошондо бул кнопкадан да иштейт. Анан датчик аркылуу да иштейт. То есть эгер радиатор сысыганда бул датчик баягы кошулат дагы, бул минус менен бул релеге келет. Биягынан плюс жанат да, вентилятор баягы иштей баштайт. Кнопкадан болсо бул баягы любой эле убакта бассаң, бул деген уже реле аркылуу иштей баштайт. Эгер кимге керек болсо, ошол ушундай схеманы колдонсоңор болот. Релени болсо мына мен мондай лампочка менен же контролька менен текшерем. Мына бул реле, ножкалары, АКБ. Анан бул жөнүндө дагы өзүнчө бир ролик тартам буюрса. Ошо баарыңарга ийгилик, сак саламатта калгыла. Пока.